Ош шаарында улуттук тогуз коргоол оюну боюнча Түштүк Борбордун мэринин кубагы старт алды. Ага өлкөнүн бардык аймактарынан 150дөн ашуун спортчулар катышууда. Ушул Ош шаарынын мэриясынын кубогунун ачык биринчилигинде жана рейтинг боюнча биринчилигинде биз экинчи жолу катышып атабыз. Бул 6-чы жолу болот. Мурунку оюндардын ошо финанс проблемасына байланыштуу келбей калганбыз. Илгертеден эле тогуз коргоол ушу мисалы үчүн Ат Баш району тогуз коргоолдун уюткусу болуп келген. Анан эми кийинки жылдары ушу Көл обласы, Бишкек шаары, Талас обласы, Ош обласы, Ош шаары бардык эле азыр командалар күчтүү. Деле мындай начар команда жок. Бардык күчтүү болуп атат. Тогуз коргоол улуттук оюну мектеп окуучуларынын ой жүгүртүүсүн жана логикасын өнүктүрүүгө жакшы жардам берет. Ошондуктан мындай оюндарды бат-баттан өткөрүп туруу керек. Муну республикалык чемпионаттын катышуучулары да белгилешет. Тогуз коргоол в основном математика сабагы менен байланыштуу. Бирок да эсептер, логический ходдор керек. Тогуз коргоолума жакканы эсептөөлөр мындай мени курчутуучу оюнда. Ошолорго кызыгып ойногом. Кызыктуу оюн жана акылды иштетип, ойлонуп ойноп турган оюн. Мен жакында баштадым. Быйыл ойноп баштадым. Бул чемпионатка Түштүк Борбордун өзүнөн эле 50гө жакын мектеп окуучулары катышты. Уюштуруучулардын айтымдарында акыркы бир нече жылдан бери тогуз коргоол оюну жаштар арасында барган сайын популярдуулукка ээ боло баштады. Негизи Кыргыз Республикасындагы жаштардын ушу тогуз коргоолго болгон кызыгуусу абдан курч. Ошондуктан биз ушу жаштарды тогуз коргоолго үгүттөп, мынча айтканда биздин улуттук оюндарыбыз, када салттарыбызды келечек муундарга пропагандалоо үчүн ушуну жылда уюштуруп жатабыз. Өз кезегинде Түштүк Борбордун мэриясы билим деңгээлин өркүндөтүү максатында мектеп окуучуларынын арасында мындай логикалык оюндарды жаңы окуу жылынан баштап ар бир айда өткөрүлүп турарын белгилешти. Бул тогуз коргоол биздин бир эле багы физикалык эмес, бул биздин акыл оюндар десек да болот. Бул жерде биздин логиканын дагы жакшы өсүшүнө, балдардын, өспүрүмдөрдүн жакшы мындай деңгээлге чыгышына жардам берет дагы. Биз максатыбыз дагы бир максаттардын бири ушул болуп жатат. Өспүрүмдөр арасындагы, мектептер арасындагы ушул балдардын өсүшүнө акыл оюндарын көп уюштуруу ушу биздин максатыбыздын бири болуп эсептелет. Белгилей кетсек, тогуз коргоол улуттук оюну боюнча Ош шаарынын мэринин кубагы 6-чы жыл катары менен өткөрүлүп келет. Былтыр пандемияга байланыштуу өтпөй калган. Быйыл ал бардык санитардык нормаларды сактоо менен өтүп жатат. Чемпионаттын жыйынтыгы жуманын аягына чейин чыгарылат. Гүлжан Нурмат кызы, Нурбол Талантбек уулу, ЛТР, Ош шаары.